Алмаз Акунжанович, мен дагы Бишкек шаары боюнча маселе көтөрөйүн дедим эле. Биздин мына борборубузда транспорттун кризиси да келе атат да. Жөнөкөй эл үйүнөн жумуштан үйүнө жете албай атат. Ал эле эмес биздин окуучулар чоң проблема болуп атат азырчы. Бул бир жагы. Ошол эле тарапта экинчиси бул такси маселеси дагы. Ошол Яндекс маселесин дагы мен дагы бир ирет көтөрүп кетейин дедим эле. Тилекке каршы башында баштаганда 80 сомдон баштады эле, азыр мына 400 сом, айрым жерлерде 500 сомго чейин жетип атат. Мындай болушу мүмкүн эмес. Бүт конкуренттерди алып койгон жалгыз калды азыр. Анда макул. Анда монополия мыйзамынын 4-чү беренесине ылайык полный проверканы башташ керек. Текшерип чыгыш керек буларды. Эмне үчүн баардыгын көтөрүп атат? Эмне бензин кымбаттап атат? Кымбаттаган жок. Тескерисинче бензин түшөт, дагы да түшөт. Азыр Россияда избыток болуп атат, келип бизге дагы аябай азыр бензин түшөт. Анда эмне кылат анда? Бирок жөнөкөй элди кыйнап, жөн жерден бааларды мыйзамсыз көтөрө алды деп айтат элем. Сиз билесиз, бул боюнча мен бир тийиштүү жерде сиз менен чогуу бир жерде отургам. Мен могу слайдты сизге көрсөтүп коеюн, Алмаз Акунжанович. Могу слайдты дагы экөөбүз көргөнбүз. Мен көрсөтүп чыккам бир кишиге. Тапшырмасын алганбыз жетекчилердин. Тилекке каршы Минтранс ал боюнча бир да жумушту аткарган жок. Министри кетти, анда замы калды. Анда замын жумуштан алыш керек. Ошол Яндекс таксинин ордуна кыргыздын KG таксисин кылып койсо болот эле го. Эч бир кыйынчылыгы жок. Болгону бир карта кетет, болду. Бирок акчанын бардыгы бизде калат, сыртка чыгып кетпейт. Яндекстен кетип аткан акчанын бардыгы, Россияга кеткен акчасы бизде калат эле. Бүт условияларын кылып берсе болот эле. Жөнөкөй тапшырманы аткара албай жүрүшөт этиги зам министрлерчи. Сизден Алмаз Акунжанович, сиз жеке сизден суранам. Чалып туруп айтып коюңузчу. Ким поручение берген, ким тапшырма берген. Кандай бул маселе боюнча чечим кабыл алганыңызды. Бүгүнкү чейин ал аткарылбай келатат. Андай зам министрлерди жумуштан алыш керек деп ойлойм. Экинчиси, Алмаз Акунжанович, мына Ысык Көл областынын Түп районунун Михайловка айыл өкмөтүнүн Михайловка айылында 2019 жылы акча которулуп 70% төлөнгөн жерден мини футбол аянтчасы курулуш керек эле, бүгүнкү күнгө чейин жок. Акча төлөнгөн. Бир Еврострой деген компания уткан экен. Бүгүнкү чейин дайыны жок. Акча каяка каалагандай эле кете береби? Мен ойлойм, бул туура эмес. Сиз тийиштүү органдарга тапшырма берип койсоңуз. Кустурсун болбосо ошол компанияны алып келип жасатсын да. Ал жакта эл күтүп атпайбы анын баарын? Дагы бир жолу кайталап коеюн, Алмаз Акунжанович. Акчасы 2019 жылы эле 70% толугу менен которулуп берилген. Бирок жумуш жүргөн жок, токтоп калды. Рахмат.